Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, мен бүгүн айта турган сөзүм азыр бизде туризм сезонунун башталып келатканына, туризм сезонунун башталып атканына ушул сөздү айтууну чечтим. Бизде Кыргызстанда бир тенденция бар да, биз сүйлөйбүз, айтабыз, бирок кылганга тилекке каршы аракетти же азыраак кылабыз, же кээде кылбай да коебуз да. Мисалга алып келгенде, бизде кээ бир өлкөлөр өздөрүнүн туризмге байланыштуу инструменттерин өзү ойлоп табат да. Биз өз өлкөбүздө бизде бар брендтерди да, дүйнөлүк брендтерди да тилекке каршы колдоно албай атабыз. Мисалга алып келгенде, Корея Республикасы. Корея Республикасы өзү мамлекет жардам берип, ошол жерде кей-поп деп ырчыларды чыгарып, сериалдарын тартып корейский, Кореяны дүйнө жүзүнө таанытып, Кореян товарларын дүйнө жүзүнө сатып, азыр бүт жерде корейский косметикалар жана корейский ушул сыяктуу нерселер сатылып жүрөт. Мен айтайын деген, бизде Debilians деген дүйнөлүк бренд бар. Жаш ырчы балдар, музыкант балдар өздөрү чыгып, ушул мировой брендке айландырып тошту өздөрүнчү. Мисалга алганда, Disney деген Американын немеси бар, ошол Disney'де ашып кетпесе дагы, кичинекей балдардын мультиктерин тарткан жагынан, развлекательный нерселер тарткан жагынан ашып кетпесе дагы, ошолорго теңделди да. Эмне себептен биз Кыргызстанда ошол Debilians менен сүйлөшүп, ошол Debilians'ты колдонуп, ошо Disney сыяктуу дүйнө жүзүнө таанылган парк ача албайбыз? Ошол да туристтерди чакырган туурабы? Ошол жерге балдарын алып келет ата-энелер өздөрү да келет. Debilians деген дүйнөлүк бренд. Эгер биз бүгүн ошолор менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу инвесторлорду табып парк ачып алсак, ошол да туризм, ошол да акча, ошол жерден келет да бизге акча. Андан башка дагы блогерлер мисалга алып келели. Канча деген блогер ушул жерде мамлекет кылбаган нерсени кылып туруп, дүйнө жүзүнөн бизге Кыргызстанга туристтерди алып келип атат. Ошол эле жөн эле квадрокоптер менен кооз жерлерди тартып коюп, же болсо өздөрү ошол кооз жерлерге жөө басып барып, неге ошол нерсени мамлекет кыла албайт? Эгер биз ошол туристтерди чакырганга кызыктар болсок, эмнеге биз ушул иштерди мамлекет кылбай эле? Мисалы, могул жерде Көлтөр деген жер бар. 2-3 жылда ошол жерди блогерлер абдан кызыктуу жерге айландырды. Мына Азаттык чыгарыптыр. Канча деген, 1000 деген туристтерди ошол жерге ошол блогерлер алып келип коюптур да. Эмне себептен ошону биз кыла албайбыз? Эмне себептен ошону мамлекет кыла албайт? Дагы бир айтып кетер жерим, ошол эле туристтер боюнча айтып атсак. Көктөбө деген Казакстандын бир тоодо бир жери бар да. Ошол жерге асфальт өткөрүп берип туруп, казактар калганын ошо бизнесмендерге берип койгон, Казакстандын бизнесмендерине берип койгон. Ал жерде 2-3 чоң ресторан бар, кичинекей бир зоопарк бар. Анан бир 2-3 кичинекей аттракциону бар да. Бирок ар бир Казакстанга келген турист, Алматыга келген турист ошол Көктөбөгө барат. Эмнеге бизде андай жер жок? Не биздин колубуздан келбейби, же бизде андай жаратылыш жокпу, же бизде андай тоолор жокпу? Мына турбай, мына могул жерге баратканда аларчанын жол менен барып туруп, Кашка сууну көздөй кайрылганда сонун жер турат. Супарага өтүп кетет ошол жол чандан ары. Супарага өтөт дагы Алматинкага чыгып туруп, кайра ылдый түшүп кетет. Бирок жолду жыл сайын жамгыр жууп кетет. Сонун кооз жер. Ошол жерге жөн эле асфальт жолун түзүп берип туруп, инфраструктура итагеле бар ал жерде, суу бар, ошо Советтер Союзу калып кеткен. Ошол жерге жөн эле асфальт жасап берип туруп, бизнесмендерге берип койгула. Иштетсин ошол жерди. Биздин Кыргызстандын бизнесмендери тети Дубай, Турцияга барып туруп бир нерселерди иштетип кетип атат. Ушул жерге жол түзүп берип койсоңор, инфраструктура түзүп берип койсоңор, бир жерди деле иштетип кетет да. Мына флагшток бар. Канча 10 жыл мурун ушул жерге флагшток коюп беришкен. Флагштоктун жолун карагыла, флагштоктун тегерегин карагыла, ошондо деле ошол жерге барып элдер эс алып атат.
Ошака бир бизнесмендерге возможность берип, жолун түзүп берип, инфраструктурасын түзүп берип, свет өткөрүп берип, канализация өткөрүп берип, анан кийин мораторий менен 2-3 жылга бизнесмендерге берип койгула, анан ошол жерди гүлдөтүп коет бизнесмендерчи. Туризмдебиз бизчи, мына көлгө барсаңар, көлдүн жээгинде өзүбүз ошол жерге баклажка ыргытып, ошол жерге тамекилерди көлдүн жээгине өчүрүп, ошол жерге таштап кетип жүрөбүз. Мына жакында эле көрдүңөр, новостилерге чыкты. Канча деген бир тонна жанакы пустой баклажкаларды алып чыкты суунун астынанчы. Бизде деген туристическая милиция деген бар да. Азыр мынакей президентибиздин указы менен бүт пляждарды ачып койду. Эмнеге биз ошол жерге пляжный патрульный коюп койсок болбойт? Ошол жерден бирөө мусорка ыргытып аткан, баклажка ыргытып аткан, тамеки өчүрүп атканын көрсө, башка киши кимге жазалат, кимге чалылат? Милициягабы? Ошол жерге патрульный милиция коелу, пляжный. Бирөө ошондой нерсени кылып аткан болсо, чалсын. Келип туруп ошол жерден токтотсун ошол иш-аракеттерди. Туризм деген бул сөз эмес да. Туризм деген бул кылган иш-аракет да. Эгер туристтер тынч бара албаса, бизге ал көнүмүш нерсе болуп калган кыргыздаргачы. Ошо ыргытып аткан, ошол жерде мусор кылып аткан бүт нерсе бизге көнүмүш болуп калган. Бирок туристтер, кээ бир өлкөлөрдөн андайга көнгөн эмес. Андайды көргөн эмес алар. Алар андай жерге келип эс алышпайт тилекке каршы. Ошол себептен бир иш-аракеттерди кылсак болот да. Ошол туризмди өнүктүрүү жаатында. Мына баягыда дагы бир нерсе мамлекетке айтып кетейин. Баягыда Калашникова келди ушул жерде. Калашникованы баарыбыз биргеликте тепкиледик. Ал айтып атат. Ушул жерде бир суроо болду, жана кичинекей неме респоинт боюнча. Ал туура айтып атат. Салып коюш оңой дейт. Бирок жарым жыл бир жерден рухсат аласың, алынын рухсатын алгандан жарым жыл экинчи жеринен рухсат аласың, анан дагы жарым жыл бир жерден рухсат аласың. Ошентип 2 жыл рухсатка эле кетет. Ар бирөөбүз билебиз, андай респоинтти салып коюшка бир ашып кетсе 2 ай кетет. Бирок ага чейинкиси 2 жыл болуп кетип атпайбы? Туризм жөнүндө айтып атканынан мен акылыма киргенден бери Кыргызстан туризм жөнүндө айтып атат да. Бирок кошкон салымыбыз туризмге 5% ашып кетсе. Мамлекеттик менчик объекттер мисалы. Ак кеме. Ушул жерден көргөнсүңөр, 1 жыл мурун көтөргөн ошончу. 1 жыл мурун көтөргөн. Ак кеме ошол бойдон турат. Эч өзгөрүү жок. Астына бир баня ачып коюптур. Центрдеги эң мындай алтын жерде турган ак кеме. 1 жыл мурун депутат жогорку кеңеш айткан, эчтеке болгон жок, эчтеке өзгөргөн жок. Талкаланып бузулунуп атат. Ошону оңдоп туруп, ошону туристтер жаатына деле аны деле иштетсек болобу? Болот да 4 эле лифт керек экен, ошону иштетип койгончу. 4 лифт керек экен, косметический ремонт керек экен. Мен ошону көтөрүп чыкканда бир бала келип, кыргыз баласы келип туруп мага айтты. Ошол 4 лифтти мен көтөрүп бергенге даярмын деди. 1 жыл өттү андан бери. Уят да ушул. Уят да 1 жыл өттү ошондон бери. 4 лифт жасалбай атат ошол ак кемегечи. 1 жылдык доходу 300 000 сом. Жанында турган кофейнянын 1 айлык арендасы 300 000 сом. Ошол ак кемеден чыкканда эле бир кофейня бар экен. 300 000 сом аренда төлөйт экен ошол жергечи. Биз биякта 20 этажга жакын гостиницабыз 300 000 сом доход чүрөт. Кайсы туризмди айтып атабыз? Качанга чейин биз туризм боюнча жөн эле сөз кылып келебиз? Ошол сөзүмдүн акырында айтайын деген 5 күн калды. Сөзүмдүн акырында айтайын деген жыйынтыктоочу сөзүм мен. Ушул мен көтөргөн сөзүмдү тиешелүү комитет карап чыгышын суранам. Негизинен эле туристтерге чындап эле чын дилибизден иштейбиз деп мен ишенем. Рахмат. Рахмат.